Саламатсыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, кайрадан түз эфирде укуктук суроолорго мыйзам чегинде жооп берүүчү юристтен кеңеш көрсөтүүсү. Мыйзамда каралгандай биздин өлкөдө жарандыкка, укукка жана милдеттерге ээ болуу жөндөмдүүлүгү бардык жарандар үчүн бирдей даражада таанылат жана укукка болгон жөндөмдүүлүк ал төрөлгөн учурдан башталат, каза болушу менен токтотулат. Андыктан ар бир адам өз укугун коргоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Анткени Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктары менен эркиндиктерин урматтайт жана камсыз кылат. Эгерде сиздин укугуңуз бузулса же юридикалык кеңешке муктаж болуп турсаңыз, анда биз менен байланышып өз сурооңузга жооп алсаңыз болот. Биз бүгүн теманы чектебейбиз. Сиздердин укуктук бардык багыттагы суроолоруңуздарды кабыл алабыз. Адаттагыдай эле сиздер үчүн түз байланышта 03222 коду менен 55732 телефон номери жана ошондой эле WhatsApp аркылуу SMS суроолорду кабыл алуучу 0558 888 929 номери кызматта. Мындан сырткары биз ЛФМ радиосунун дагы обосундабыз. Андыктан радио угармандардын дагы суроолорун кабыл алабыз. Ал эми бүгүн сиздердин суроолоруңуздарга тажрыйбалуу юрист Мырзабеков Чыңгыз Авазович жооп бермекчи. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Албетте, адамдын бул бизде мыйзамда каралгандай бардык укуктары корголот, бирок ошол эле учурда адамдар өзүнүн жана ошондой өз милдеттерин аткарбай же башка адамдардын укуктарын бузган учурлар дагы кездешет да. Эгерде адам жарандык укуктун ченемдери менен белгилеген өзүнүн милдеттерин аткарбай койсо же башка адамдын жарандык укуктарын бузса, укук бузуучуга карата кандай чаралар көрүлөт? Негизинен баягы мыйзамды билбегендик жоопкерчиликтен куткарбайт деп коет да. Мен билбей калыпмын, мен билбей жасапмын деген баарысы бул баягы жоопкерчиликтен куткарбайт. Ал эми ар бир иш аракет, ар бир мындай кыймыл аракет бул ошол жасалган аракетке жараша. Бирөөнүн канчалык деңгээлде ага мындай зыян келтиргенине, анын психологиясына, анын денесине, анын деги материалдык жактан, моралдык жактан келтирилген зыянга карата ага карата мындай жаза белгиленет. Ал эми кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылган адам үчүн мыйзамда кандай тартипте иш алып барылат? Кылмыш бүгүнкү күндө баягы 2019 январдан баштап жоруктардын жана кылмыштардын бирдиктүү реестри болуп калбадыбы? Азыр ошол аракетине жараша ошол реестрге катталган күндөн тартып мындай тергөө амалдары жүрүп баштайт. Эгерде ошол баягы даражасына жараша, эгер чоң коркунуч келтирилбеген кылмыштар, мурдагы кылмыштар азыркы учурда жорук болуп калып, ал эми мындай бир топ оор кылмыштар болуп кала турган болсо, бул кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган болуп калды. Мисалга келтире турган болсок, ошол эле 10 000 сомго чейинки келтирилген зыян бул жоруктар болуп, ал эми 10 000 сомдон жогору болсо, бул кылмышка кирип калды деп айтсак болот. Жогоруда белгилеп кеттиңиз, мыйзамды билбегендик бул жоопкерчиликтен бошотпойт деп. Бирок тилекке каршы эл арасында, коомчулукта мына ушул мыйзам бузуулар, өз укугун коргой албаган учурлар көп кездешет. Бизге дагы мына ушул багытта суроолор өтө көп келип түшөт. Биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө жарандарга суроолоруна жооп берүү менен, маалыматтар менен толуктайбыз. Мен бизге келип түшкөн суроолор менен сизди тааныштыра берейин. Алгачкы сурообуз: мага балам үйдү белекке берген. Ошол эле үйдү мен кызыма белекке бере аламбы дейт. Эгерде белекке берүү жөнүндө баягы тартуулоо келишими деп коет. Ошол тартуулоо келишимде башкача каралбаса, бул сиздин менчигиңиз да. Сиз менчик кандай тартипте өтөт? Сатып алуу, сатуу келишими менен белекке берүү, акысыз берүүлөр болуп саналат. Бул сиз ал мүлккө сиз толук кандуу мындай ээлик кыла аласыз да. Демек толук кандуу деген кандай? Анда сиз сатканга укугуңуз бар. А жерде жашаганга же болбосо башка бирөөгө белекке бергенге сизде толук укук пайда болгон. Сиз ал укугуңуздан пайдалансаңыз болот. Мен чет мамлекетте жүргөндө аталык укуктан ажыратып коюшуптур. Негизи алимент болуптур. Экинчи тарап арыз менен алимент өндүргөнү кайрылган эмес. Эмне кылсам болот дейт. Бул жерде аталык укукту калыбына келтирүү деген атайын берени бар үй бүлөк кодексинде. Демек сиз
сотко арыз менен кайрылыңыз, аталык укугуңузду кайра калыбына келтирип коет. Сиз ошол айтып жатпайсызбы? Сиз соттун чечими чыкканын билбеген болсоңуз, сиз алимент төлөөдөн кыянаттык менен баш тартпаган болсоңуз соттун чечимин аткаруудан, демек мындай учурда сиздин аталык укугуңуз калыбына келтирилет. Азыр бизде түз байланыш бар экен. Сурооңузду айтып берсеңиз. Могу Сыгата районунда кантта бизде мен өзүм пенсионермин. Биздики илгерки эски совхоздун үйү болчу. Мен 5 балага бекер алгам үйдө. Улантырыңыз. Балага үйдү бекер алгам. Госреестрге барсак, архивден кагаз алып келип деди. Архивге барып кагазды көтөрсөк бар экен. Бирок биздин алмалуу аты деп жазылбаптыр. Ошон үчүн сотко ашты дейт. Анан госреестрин 900 сом акча төлө дейт потом. Эмнеге? Силер үчүн дейт. Ошо кагазды ал дейт. Ушундай болобу? Рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү. Госрегистр бул өзүн өзү каржылоочу орган. Демек бул мамлекет тарабынан бюджеттен акча бөлүнбөйт мамлекеттик каттоо кызматына. Бул баягындай өзүн өзү каржылайт. Ошондуктан ал жерде ар бир мындай иш кагаздарды толтуруп, аны каттоо үчүн ал жерге төлөмдөр бар. Ал төлөмдөр үчүн атайын ошол мамлекеттик каттоонун өзүнүн кассасы бар. Ошол кассага сиз акча каражатын төккөндөн кийин сизге атайын дүмүрчөк берет. Ал дүмүрчөктү алып, аны мыйзамдуу төгүп коюңуз. Үйдү каттап беришет. Ал эми сот аркылуу өткөрдүйт деген дагы суроо болуп атат да. Сот аркылуу албетте эми бул жерде баягы эски үй деп жатасыз. Эми ал бүгүнкү күндө кимин намына катталган, аны такташыңыз керек. Эгерде чындыгында ошол учурда ишкана тарабынан ошол сиздин жолдошуңуздун намына берилген болсо, ишкана тарабынан же болбосо бул баягындай айыл өкмөт тарабынан атайын токтом менен берилген болсо, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол демек мамлекеттик каттоодон өтпөй турган болсо, анда мындай учурда ошол мамлекеттик каттоодон алып барып ошол тиешелүү документти каттатсаңыз болот. Эгерде ошол бир кандай деп айтабыз, эгер жолдошуңуз бүгүнкү күндө өтүп кетип, ал турак жайды ошол баягы мурасты кабыл алуу жөнүндө мөөнөттөрдүн баарысы өтүп кеткен болот, бул мөөнөттөрдү калыбына соткана калыбына келтирет. Маселе ошондо жаралып жаткан болушу мүмкүн. Саламатсыздарбы? Үй бүлөдө барыбыз кыз балдарбыз. Атам үйдү мага деп таштап кеткен. Аны эжем менден талашат. Мага өткөрүү үчүн анын макулдугу сөзсүз керекпи? Анын үйдөгү акысын кантип жок кылса болот? Кимдин акысы? Эжемдин дейт. Атам үйдү мага таштап кеткен, барыбыз кызбыз дейт. Ошол эжем үйдү менден талашып жатат дейт. Түшүнүктүү. Бул жерде үй, турак жай, кыймылсыз мүлктү баягы мурастоонун эки жолу болот да. Бирөөсү керез жолу менен деп коет. Эгерде сизге чындыгында сизге деп таштап кетип, аны расмий жол жоболоштурган болсо, демек нотариус тарабынан өзүнүн мүлкүн жеке сизге калтырам деп жазган болсо, анда тиги бир тууганыңыз эч кандай ага үлүш бөлүнбөйт. Демек анын үйдө укугу, үлүшү жок болуп калат. Эгерде атаңыз жөн гана ооз-эки айтып, эч кандай жол жоболоштурулуп, тиги нотариус тарабынан сизге керез катары атайын калтырылбаган болсо, анда бул мүлк мурас, мыйзам боюнча жалпы мурас катары таанылат. Бул жерде бир туугандардын тең мындай үлүшкө ээ болуп калышат. Демек сиздин бир тууганыңыздын дагы ал үйдө үлүшү пайда болуп калат. Азыр бизде дагы түз байланыш бар экен. Сурооңузду айтыңыз. Эми берейин менен. Менин уулум 1913-жылы каза болгондо үй ошо баланын намынан экен. Анан үй бүлөсү аялынын намына кантип которууга болот? Которолук десек, штраф төлөйсүңөр, анан деп атат да. Менин балам баласы, экинчи баласы, 3 баласы бар. Экинчи баласы паспорт ала албай атат. Домовойдо жооп келсиңер деп. Домовойдо кантип алсак болот? Түшүнүктүү. Бул эми баласы өтүп кетиптир, баласы өтүп, анын аялына өткөрүш үчүн бул жогорудагы айтылгандай эле мурас маселеси. Уулуңуздун атындагы мураска аялы бул учурда сиз дагы мындай тең үлүшкө ээ болосуз. Андыктан сиздер ошол мурасты келиниңиздин
демек менчигин өткөрүп бериш үчүн сиз макулдук беришиңиз керек. Демек сиздин өзүңүзгө тиешелүү үлүштү ага мындай айтканда которуп бересиз. Бул жол менен турак жай ошол сиздин келиниңиздин демек менчигине өтөт. Ал эми баягы домовой деп жаткандыгыңыз бул үйгө укук берген документ болуп саналбайт. Бул жөн гана үйгө каттоодо тургандарды каттоочу китепче. Буну базардан сатып алып, тиги атайын тиги каттоо кызматына паспорт столго алып барып каттатып коесуз. Демек паспорт столго барып ошол жерден өткөрүп каттатат, э? Түшүнүктүү. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Алиментти төлөгөндү токтотсок болобу? Жолдошумдун 2 баласы бар, биринчи турмушунан. Балдарды талашсак бербей жатат. Өзү да карабай, эжесине таштап Түркияга иштегени кетти дейт. Алсаңыз болот эгер жагдай сиз айткандай болуп жаткан болсо. Себеби бала атада женеде болуш керек. Аны бирөө камкорчу болуш керек. Демек апасы бүгүнкү күндө карабай башка мамлекетте өзүнүн жашоосун жашап жаткан болсо, анда бул баланы сиз атасы катары толук укугуңуз бар. Алып тарбиясы менен анын демек билим алуусун, анын толук кандуу чоңоюшун, өнүп өрчүшүн сиз толук көзөмөлгө алышыңыз керек. Бул боюнча ошол атайын балдарды коргоо боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган бар. Социалдык коргоо башкармалыгына барсаңыз, ошол жерде үй бүлө балдарды коргоо бөлүмүнө расмий арыз менен кайрылыңыз. Алар келип чындыгында апасы жок экендиги анык боло турган болсо, атайын комиссия корутунду чыгарып беришет. Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Биз балалуу болбой кайнимдин баласын багып алганбыз. Эми бала биздики деп талашып, мени кеттеп жатышат. Соттошсом баламды ала аламбы? Асырап алуу документтери бар менин атымда дейт. Асырап алуу документи бар боло турган болсо, асырап алуу документи бул соттун чечими болот албетте. Баланы асырап алуу соттун чечими менен гана болот. Ошол балдарды коргоо бөлүмү атайын асырап алууга эч кандай тоскоолдуктар жок деген демек корутундусун бергенден кийин сот асырап алуу боюнча демек чечим чыгарат. Ал эми сиздин бүгүнкү күндөгү макулдугун берип кайра баланы талашып жаткан болсо, бул ошол асырап алуунун сырын ачып жаткандык менен тете. Ошондуктан тиги ошол асырап алуунун сырын ачып жаткан адамга карата демек жоруктар жөнүндө кодекске ылайык жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Негизинен бул соттун чечими менен болгондуктан буну кайра кайтарып ала албайт. Бала сиздики болуп калат. Азыр бизде дагы түз байланыш бар. Сурооңузду айта берсеңиз болот. Саламатсызбы? Жер ишин сатып алдым эле да бирөөнү. Ошонун сертификат жаздырып алган, сатып алганына анан кийин ошол саткан адам өлүп калганда балдары саткан эмес убактылык пайдаланганды берген экен деп жерди талашып атканда ал эме алсам болот. Суроо түшүндүңүзбү? Түшүнүктүү. Эми бул үлүш жер боюнча саткан киши өтүп кетти дейт, балдары убактылуу берилген деп талашып жатат. Эми бул жерде үлүш жер деген бардыгыбызга маалым да, бул айыл чарба багытындагы баягы ар бир жан башына алсак, айыл жергелерине 10 сотуктан берилген болгон болсо, ар бир баланын ошондо мындай жан башына бөлүнгөн ар биринин өзүнүн демек үлүшү бар да. Балдары талашканга укугу бар, алар өзүнүн үлүшүн талашат. Эгерде сиз балдарынын колу менен өткөрөт, бул мамлекеттик каттоо расмий сизге сатып алуу сатуу келишимин түзгөн болсо, анда башка кеп. Ал эми экинчи тарабы болушу мүмкүн. Сиз жөн гана ооз-эки сүйлөшүү менен сатып алган болсоңуз, анда бул демек сатып алуу сатуу келишими болгон эмес деп тыянакка келсек болот. Себеби дегенде бул бүгүнкү күндө жер кимдин намында болсо, ошол менчик ээси болуп кала берет. Саламатсыздарбы? Биздин үйдүн мурунку ээси аял жана анын 3 бойго жеткен балдары катталган экен. Азыр балдары бойго жетишти дейт. Эми үйдү өзүбүзгө өткөрөлү деп аялдан сатуу жөнүндө доверенность жана 3 баласынан сатууга каршы эмеспиз деген арызы бар дейт. 3 баласы бир кагазга жазышкан нотариус аркылуу. Ошол жарайбы же ар бири өз-өзүнчө кагазга жазып берүүсү керекпи? Негизинен бул жерде үй кимдин намында болсо, ошол адам өзү эле барып мамлекеттик каттоого сизге өткөрүп берип коет. Бул жерде балдарынын эч кандай
макулдугу же болбосо нотариус аркылуу макулдугу кереги жок. Сиз мамлекеттик каттоодон барып караңыз, турак жай кимдин намында. Эгерде сиз алып жаткан ошол алсак ошол сиз айтып жаткан адамдын эгер жолдошу бар болсо, жолдошунун гана макулдугу керек болот. Алардын дагы ортодо мамлекеттик нике, мамлекеттик каттоодон өткөн болсо. Эгерде алардын ортосунда нике куәлик жок болсо, анда өзү мындай сиз менен сатып алуу сатуу келишимин түзгөнгө укугу болот. Саламатсыздарбы? Атам каза болуп калган. Менин иним үйдү өзүнө өткөрүп алган, бирок анын үйдө эч кандай эмгеги жок. Биз жасаганбыз. Биздин да үлүшүбүз, акыбыз барбы үйдө дейт. Албетте. Эгерде сиздер мындай учур аябай көп катталат. Эгерде сиздер ал жерге мындай өзүңөрдүн үлүшүңөрдү алуудан баш тартпай туруп, иниңиз ошол үйдү өзүнө өткөрүп алган болсо, бул мыйзамсыз. Себеби Жарандык кодексинде баягы мыйзам боюнча мурастоо деген берене бар. Бул беренеге ылайык ар бир туугандардын бардыгы тең үлүшкө ээ болушат. Эгерде сиз макулдук бербей, кандайдыр бир жасалма жолдор менен өткөргөн болсо, бул демек актыны сиз сот аркылуу жокко чыгарып, өзүңүздүн үлүшүңүздү бөлүп алсаңыз болот. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин үлүш жеримди эжем иштетип жүрөт 25 жылдан бери. Өзүм иштетейин десем бербей жатат. Жер бөлүнүп жатканда эжемдер бизге бөлдүртүп, ошону шылтоолоп бербей жатат. Кантип алсам болот? Сиз бул боюнча расмий билдирүүңүздү ошол кайсыл айыл өкмөттө жер үлүшүңүз жайгашкан болсо, ошол айыл өкмөткө барып мындай расмий кат менен, арыз менен кайрылып коюңуз. Себеби дегенде сиз кайрылган күндөн баштап, талашылып жүргөн күндөн баштап сиз ошол үлүштөн ала албай калган демек пайданы дагы өндүрүп алсаңыз болот сот аркылуу. Алсак ошол айыл өкмөтүңөрдө эмне көп эгилет, ошол 1 жылдык демек кирешени сиз эжеңизден өндүрүп алсаңыз болот. Ал эми тоскоолдуктарды жоюу үчүн бул сот аркылуу, мисалы үчүн ошол жерди сотко берсеңиз, бул милдеттендирет. Ошол жерди мындай тоскоолдук кылбоо жөнүндө мындай сот милдеттендирет. Соттун чечимин аткаруу милдеттүү. Кийинки суроо. Азыр бизде байланыш бар экен, байланышты кабыл алалы. Сурооңузду айта бериңиз. Байланыш үзүлгөндүгүнө байланыштуу WhatsApp аркылуу келген суроолорго өтөлү. Келинибиз 3 баласын таштап кетип калган, балдарынын абалын сурабайт. Аны апам багып жатат. Келинди энелик укугунан ажыратуу үчүн сотко берсе болобу? Бир туугандар балдарын бөлүп багып алалы деди келе дейт. Негизинен мыйзамда дагы баягы бир туугандардын бир үй бүлөдө жашашы каралган. Ошондуктан бир туугандарды баягы бөлбөөгө чакырат элем. Ал эми энелик укуктан ажыратуу боюнча албетте болот. Эгерде эне карабаса, эне балдарынан кабар албаса, анын энелик кылууга мындай моралдык укугу жок. Ошондуктан сот мындай учурду эске алып, энелик укуктан ажыратып берет. Саламатсыздарбы? Мен бала багып алганмын. Эки тарап макулдашып, соттун чечими да чыккан. Бир тууган эжем бир жумушун бүтүрүп бере албай калсам, өчөшүп багып алганыңды элге жарыялаймын деп коркутат. Юридикалык жактан кандай дейт, укук коргоо органына кайрылсам болобу? Эгерде бул соттун чечими чыккан болсо, асырап алуу боюнча. Чыкканбы, анда сөзсүз түрдө мен жогоруда айтпадымбы, бул баланы асырап алуунун сырын ачуу деген атайын берене бар. Мурда эски боюнча кылмыш жаза кодексинде бар болчу. Бүгүнкү күндө 2019 жылдын 1 январынан күчүнө кирген жоруктар жаңы кодекске киргизилген. Буга ылайык айып салуу менен мындай жаза чарасы колдонулат. Азыр бизде түз байланыш бар экен. Сурооңузду айта бериңиз. Техникалык себептерге байланыштуу байланыш үзүлүп калган окшойт. Биз кайрадан уланта берели. Атамдын атында 15 сотик жери бар. 2004 жылы системалык каттоодо апамдын намына өткөрүп, мамлекеттик каттоо мекемеси 8 сотик деп жарымын кошуналарга каттатып алышыптыр. Ким жооп берет, мыйзамсыз билгизбей аларга жазылганына дейт. Бул сиз тактап көрүңүз дегенде айыл өкмөттөн сиздин пайдаңызга токтом чыккан болсо, ал токтом жок болуп кетпейт. Ал токтом чыккан эле болсо, сизге ошо силерге берилген болсо, ал токтом мындай бүгүнкү күндө күчүндө болушу мүмкүн. Себеби ал токтомду жокко чыгарбай туруп,
башка бирөөгө жаңы токтом менен берүүгө мыйзам тыюу салынат. Мындай болгон учурда дагы кийинки чыгарылган токтом сот тартибинде жокко чыгарылат. Саламатсыздарбы? Мен Осодо иштечүмүн. Ошол жерден трамвай алгам. Келишим жок эле дейт. Менин чыгымдарымды төлөп бериши керекпи? Мага канча акча төлөп бериши керек? Келишим жок болсо төлөп бербейт. Эми алардын дагы юристтери бар. Келишим бул жумуш эмгек кодекси менен жөнгө салынат. Андан сырткары ошол сиз ОСО жоопкерчилиги чектелген коом, анын да өзүнүн ички тартиби болот. Ошол тартипке ылайык, эмгек кодексине ылайык жөнгө салынат. Эгерде ал жерде мындай жумуш учурунда эмне жумуш кылгансыз ошого байланыштуу. Эгерде чындыгында келишимиңиз болуп, жумуш учурунда сиз ошол жумуштун кесепетинен бир кандайдыр бир жаракат алган болсоңуз, эмгек кодексине ылайык сизге атайын мындай жөлөк пул төлөп берилет. Эгерде ортодо келишим жок болсо, аны сиз далилдей албайсыз. Азыр бизде түз байланыш бар. Сурооңузду айтсаңыз болот. Мен районунда болом да, менин уулум бирөөдү сөгүп койгондугу үчүн соттун чечими жок. Мен үйүмө милициялар басып кирген да. Ошонун закон барбы жок? Булардан эме соттун чечими болгон эмес. Түшүнүктүү. Менчик кол тийгиз. Бул баш мыйзамда жазылган. Менчик үйдүн ээсинин уруксатысыз эч ким сиздин уруксатыңызсыз эч ким сиздин үйүңүзгө киргенге укугу жок. Бул кылмыш жаза кодексинде жазылган. Эгерде ал укук коргоо органдары болобу, башка болобу, сиздин уруксатыңыз жок, үйгө киргенге укугу жок. Соттун чечими менен гана. Эгерде балаңыз оор өзгөчө оор кылмыш жасаган болсо, сот атайын соттук акты чыгарып берет. Ошол үйдү тинтүү боюнча. Эгерде ал үйдө ошол кылмышка тиешелүү бир далил буюм бар деген шек жаралса. Эгерде андай жок, жөн эле карбы мындай башка учурларда сиздин үйүңүзгө мындай бастырып киргенге же болбосо башка нерселерди алып чыгып кеткенге албетте укугу жок. Сиз бул боюнча ал укук коргоо органдарынын, милиция кызматкерлеринин үстүнөн атайын прокуратура, көзөмөлдөөчү прокуратура органдарына кайрылсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Менин кызым жолдошум менен жашаганына 10 жыл болду. Баласы бар. Азыркы учурда кызым Кореяда үй салуу үчүн иштеп жүрөт. Ал жакта иштеп жүргөндө жолдошу башка бирөөгө үйлөнүп алып, эми балдарды да талашып жатат. Кызым жоктугунан пайдаланып, балдарды сотко берип алып кое алабы дейт. Албетте алып коюшу мүмкүн. Себеби ата менен эненин укугу бирдей. Балдарга атанын, эненин мээрими керек. Алар бул мындайда соттагы ар тарапты объективдүү карайт да. Ошондуктан эгерде апасы жок боло турган болсо, бул жерде көп жылдан бери башка мамлекетте иштесе, мындан кийинки келечеги дагы алып көрсөк, мындай ошол жакта боло турган болсо, ички ынаным менен карап, эгер атасынын бакканга шарты бар боло турган болсо, анда алып бериши мүмкүн толук. Саламатсыздарбы? Мен жолдошум менен жашабай калганбыз. Көп жыл болду. Ортодо бир балабыз бар. Баламды анын атасын аталык укуктан ажыратайын дедим эле. Атасы макул болбой жатат, бирок бизге эч кандай жардам бербейт. Эми бул аталык укуктан ажыратуу деле оңой иш эмес албетте. Ал үчүн баягы бир 6-7 пункттан турган атайын мындай талаптар бар да. Анын эң эле мындай оңою, мен айтайын, бул алимент төлөөдөн кыянаттык менен баш тартуу деп көрсөтүлгөн. Ал эми калган учурлары да бар албетте. Эгерде мындай алкоголдук ичимдиктерди өнөкөт көп пайдаланып, өзүн алып жүрүү, акыл эси кем болсо, өзүн алып жүрө албаса, баланы сел саяктыкка жол берсе, анын психикасына мындай баспырлоо, ошондой учурлар катталганда гана аталык укуктан ажыратылат. Эгерде жөн гана мындай каралашпай жаткан болсо, анда сиз мыйзамга ылайык жубайлар бири-бирин материалдык, моралдык жактан колдоого милдеттүү. Ошондуктан сотко кайрылыңыз, алимент өндүрүңүз.
Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Биз үй курабыз деп фундамент куйдурганбыз усталарга дейт. Бир айга жетпей, ал пайдубалдан жаракалар кетип жатат. Сотко берип, кетирилген чыгымдарды төлөтүп алсак болобу? Болот. Уста салганда сөзсүз түрдө келишим менен салыш керек. Уста салып жатканда сөзсүз түрдө келишим түзүп, ал жасаган ишти ошол өткөрүп алуу актысы менен өткөрүп алыш керек. Ал келишимде көрсөтүлүш керек. Эгерде теги тургузулган ошол алсак турак жай, мыйзамга ошо эрежеге ылайыксыз курулган болсо, же болбосо жарамсыз курулган болсо, анда ал башынан куруп берүү, же болбосо акчасын кайтарып берүү талабы менен. Эгерде мындай келишимиңиз бар болсо, сотко бериңиз. Эгерде жок болсо дагы ошол кошуналар менен акт түзүп, ошол усталар менен мындай сүйлөшүү жолу менен өндүрүңүз. Болбосо кошуналардын, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен сотко берип, келтирилген чыгымды калыбына келтирсеңиз болот. Азыр бизде дагы түз байланышта көрөрман бар экен. Сурооңузду айтыңыз. Менин кызымдын 3 баласы бар. Күйөөсү өмүр бою түрмөгө кетти, 7 жыл болду. Анан балдарды үйү болгондо күйөөсүнүн атында. Кайненеси сатып ийип, азыр балдардын үйү жок. Алименти жок, эч нерсеси жок. 3 баласы талаада да, мындайынча айтканда апасында. Ошону аталыктан ажыратса кандай болот экен? Ажыраган неме балдар аталыктан дегеним. Ажыратыш керекпи? Түрмөгө өмүр бою камалган, аз 7 жыл болду дейт отурганына. Ажыратат. Себеби дегенде аталык укукту мындай аткара албайт ал бүгүнкү күндө. Өзгөчө оор кылмыш кылгандыгы үчүн отурат. Демек аталык укуктан ажыратуу чоң маселе жаратпайт. Ал эми ошол жолдошунун тиги күйөө баланын атында үйү бар болчу, сатып жиберди деп атасыз. Аны кандай жол менен саткандыгын аныктап коюңуз. Эгерде ал турак үйдү сатканга, башка бирөөнүн намындагы турак үйдү сатканга укугу жок. Эгерде ишеним кат алып туруп саткан учурда деле сиздин кызыңыздын 50% ал жерде үлүшү бар болуш керек. Эгерде ортодо нике күбөлүгү бар болсо, ошого көңүл буруп коюңуз. Эми аны кайтарса болобу? Албетте болот. Эгерде бул мындайда бизде көпчүлүк учурда турак үйлөрдү мындай тилкат менен эле сатып коюшат. Же болбосо мындай алдын ала милдеттеме алып коет, нотариуста мен ушундай турак жайды өткөрүп беремин деп туруп. Же болбосо баягы сүйлөшүү жолу менен нотариус аркылуу өткөргөн болсо, булар баягындай эч нерсеге жарабаган бүтүм, жараксыз бүтүм деп таанылып, бул бузулуп кайрадан баштапкы калыбына келет. Рахмат, түшүнүктүү. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен жолдошум менен ажырашкам, нике күбөлүгүбүз кыркылган. Эми балдарды чет өлкөгө анын уруксатысыз эле алып чыгып кете берсем болобу дейт. Жок, болбойт. Аталык укуктан ажыратылган адамдарды гана уруксат берилет. Ал эми калган учурларда атасынын сөзсүз уруксаты керек болот. Кийинки суроо. Түнкү убакытта автоунаа менен көчөдө келе жатып малды сүзүп алып, автоунаам талкаланды. Эми ошол малдын ээсине мен төлөшүм керекпи, же ал мага төлөп бериши керекпи? Мыйзам боюнча кандай дейт? Мыйзамда мал келип атса сүзүп кетсең деп албетте жазылбайт. Мыйзамда баягы мындай түшүндүрөйүн. Эгерде ошол жерде сиз каттуу ылдамдык менен келип сүзгөн болсоңуз, анда сиз төлөйсүз. Эгерде эми мал кайсыл жерде жүргөнүнө байланыштуу болот. Эгерде сиз ошол 40 менен жүрө турган жерде 60 менен барып сүзсөңүз, 60 менен жүрө турган жерде 80 менен барып сүзсөңүз, албетте сиз күнөөлүү болосуз. Ал эми ээн талаада сиз 100 менен чектөө жок жерде сиз каттуу баратып туруп, мал алдыңыздан байкатпастан чуркап чыга турган болсо, анда бул жерде сиздин күнөөңүз болбойт. Тескерисинче сиз малдын ээсин мындай доо койсоңуз болот. Себеби дегенде ал малды байлабагандыгы үчүн, ошол баягы жолго кой бергендиги үчүн. Канткен учурда деле мындай айдоочу абайлаш керек, жол эрежесин сакташ керек. Азыр бизде дагы түз байланыш бар. Сурооңузду айтыңыз. Ушу
ошо менин балам Россия дейт да. Кыргыз радионун эле. Анан ошо бир орто жүз бар экен, кыргыз, баткендик. Ошол вакыт айлыгын жеп коюп бербей атыптыр да, бир айдан бери. Айтып берейинчи. Ошону кандай кылып эми алабыз деп сурайын дедим мен юристтен. Россияда да. Россияда иштейт, ортомчусу айлыгын алып жеп коюп бербей атыптыр дейт. Бул эми Россияда иштегендердин аракеттери кылмыш каерде болсо ошол мамлекеттин мыйзамдары менен жоопкерчиликке тартылат. Эми ал жерде атайын баягы иштөөгө уруксат алып, расмий мындай уруксатнама менен иштеп жаткан болсо, анда ал ортомчунун үстүнөн ошол Россия Федерациясынын полициясына кайрылса болот арыз менен. Ал жерде дагы мындай эгер алданган болсо тиешелүү чара колдонуп өзүнүн мындай тиешелүү айлыгын өндүрүп алса болот. Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясында жүрүү тартиби бар. Алардын мыйзамдарына ылайык биздин Кыргызстандын жарандарга дагы соттук коргонуу укугу берилген. Бул эл аралык келишимде көрсөтүлгөн. Саламатсыздарбы? Там менин атымда болчу. Кредит алганда уулумдун атына өткөргөнбүз. Уулум каза болуп калды. Уулум каза болуп калып, үй аялынын атына өтүп кетиптир. Өзүмдүн атыма кайра кантип котором? Келиним балдарын алып кетип, өзүм жалгызмын. Ошол үйдү мени баккан кишиге берсем болобу дейт. Эми бул жерде сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып балаңызга өткөрүп бергенсиз. Өткөрүп бергенден кийин мындай бир топ ушундай эрежелер бар да. Ал кандай учурда ошол эгерде келишимде балаңыз каза болсо кайра тиги жубайына же болбосо ошол эле учурда сиздин дагы ал жерде үлүшүңүз бар. Сиз тактап көрүңүз кандай тартипте баласына өтүптүр. Себеби дегенде биринчи кезектеги мураскерлердин катарында сиз дагы барсыз. Себеби дегенде ата энеси, жубайы, анан балдары деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин ал турак жай балаңыз өтүп кеткенине карабай ошол балаңыздын атында турган болушу мүмкүн. Саламатсыздарбы? Менин балам ажырашып кеткен. Аялы Орусияга иштегени кеткен болчу. Балдарды балам өзү карап жүрөт. Алимент токтойбу же кете береби дейт. Кайра алыптыр да балдардын өзүнө. Алимент токтойт, эгерде алимент токтойт, токтоп, эгер сиздин укугуңуз бар, жөн эле токтотуп койгонго. Болбосо токтотуп туруп кайрадан аялыңызды алиментке берип койгонго да укугуңуз бар. Саламатсыздарбы? Мен ломбардтан 70 000 акча алган элем, алтын. Жана жер үлүшүн документ койгом дейт. 8 ай үстөк пайыз төлөдүм. 10.500'дөн анан алтындарын алгам дейт. Эми 150 000 сом төлөйсүң деп үйгө келип, мени жаман сөздөр менен каргап кетти. Жеримдин документин бербей сатам деп жатат. Ушуга кандай кылсам болот дейт. Жериңиздин документин сата албайт. Себеби бул ломбардка сиз жөн эле алып барып койгонсуз. Ал эми баягы 150 000 сом үстөк пайыз дегени бул мыйзамсыз. Себеби Кыргыз Республикасынын сүткорлук ишин чектөө деген атайын мыйзам кабыл алынган 2013 жылы. Бул мыйзам бүгүнкү күндө күчүндө. Демек, сизге берилген негизги сумманын 20% гана үстөк пайыздар өсүшү мүмкүн. Демек, 100 000 алган болсоңуз 20 000 сом гана мындай кошумчалары кошулат. Ал эми калган айтып жаткан суммалар бул мыйзамсыз, эгерде ал сотко кайрылууга укуктуу. Бул жарандык иш. Негизинен ломбард сотко да кайрыла албайт мыйзам боюнча. Ломбард деген бул ошо күрөө билети деп коет, күрөө билети менен иштейт. Сиз койгон күрөөнү алып калат ошол көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде. Ошону менен баягы өтүп жаткан пеня процент пайыздар, үстөк пайыздар токтош керек. Анын укугу бар албетте сотко бергенге, бирок сотто ал айтып жаткан сумма өндүрүлбөйт. Азыр бизде дагы түз байланыш бар. Сурооңузду айттыңыз. Юристтен кеңешалайын дедим го. Менин кызым ажырашып кеткен 5 жашар уулу бар.
тиркеси бар. Анан ошого пасоя тапшырайын десем, аталыгы анык деген справка керек экен. Запустары жок. Аталыгы анык дегенди метрикке берген жерден беребин. Атасы? Аталыгы анык дегенде ошо көлүк берген. Аталыгы анык деген көлүк берген жерден берет эгерде атасы бар болсо, өзү ыктыярдуу барып, менин балам деп арыз жазса, ал жерден берет. Эгерде жок-жогу жашабаса, анда сот тартибинде аталыгы аныкталат. Саламатсыздарбы? Шаарда үйүбүз бар. Атамдын атында жазылган. Атам менен апам ажырашкан эмес дейт. Мен 19 жаштамын. Бирок атамдын башка дагы үй бүлөсү бар. Биз менен жашабайт. 7 жыл болду. Үйдү биз бүтүрдүк. Эми атам бизди кеткиле дейт. Үйдү таятамдар салып бүтүрүшкөн. Кошуналар да билет. Атамды таанышпайт, көргөн да эмес дейт. Эмне кылсак болот? Негизинен менчик ошол атаңыздын атында болсо турак жай. Жогоруда айтып кеткендей эле сиздин энеңиздин, демек апаңыздын 50% үлүшү болот. 50% үлүшү болот. Демек ажырашып кеткен учурда, же болбосо сиздерди үйдөн чыккыла деп жаткан учурда дагы сиздер ал үйдүн 50%-на, демек тең жарымына ээлик кыласыздар. Тилекке каршы балдардын үлүшү болбойт турак жайда. Ошол экиле атаңыздын, апаңыздын гана үлүштөрү болот. Демек силер сот аркылуу ал турак жайды мындай 50%-ын натуралай түрдө бөлүп алсаңыздар болот. Аны акчалай эмес, натуралай түрдө ошол үйдүн тең жарымын мындай бөлүп ортосуна тосуп алып жашасаңыздар да болот. Саламатсыздарбы? Биз 2010-жылы тил кат менен жер сатып алганбыз. Бирок ал бизге саткан адам жок дейт. 2 бөлмөлүү үй салып алганбыз азыр. Салыгын убагында төлөйбүз, өзүбүздүн атынан төлөп жатабыз. Кантип соттун чечимин чыгарсак болот дейт. Бул кыйын маселе. Бүгүнкү күндө алданып жаткан эң көп иштер жер маселелери деп айтсак болот. Ушул жер тилкелери да. Тил кат менен алышат. Бардыгы тил кат менен алышат. Мен саттым, мынча сотук жерди саттым. Ал жер кээинки учурларда айыл чарба багытындагы трансформация болбогон жерлерди дагы сатып алып, акчасын өндүрө албай жүрүшөт. Жер тилкесин сатып алганда сөзсүз түрдө жерге укук берген кызыл китебин көрүп, аны алып, мамлекеттик каттоого барып, ал жер күрөөдө турабы, турбайбы, талаш тартыштары жокпу? Ошонун баардыгын билгенден кийин гана сатып алыш керек. Ошондо жерге укук берген мамлекеттик акты колуңузга тийгенде сизге мамлекеттик каттоо өткөрүп берет. Ал эми сиз азыр айтып аткан учур, демек ал тил кат менен алган болсоңуз, сиз карап көрүңүз, эгерде колуңузда мамлекеттик акты бар болсо, менчик укугуна укук берген. Анда буну сатып алуу, сатуу келишими болгондугу анык деген гана соттук акты менен өзүңүзгө өткөрсөңүз болот. Анын тил катын, мамлекеттик актыны, жердин документтерин сотко алып барып, сатып алуу, сатуу келишими анык деп таап берүү жөнүндө доо арыз менен кайрылышыңыз керек болот. Кийинки суроо: биз 2012-жылы 3 адам болуп группа түзүп, Финкадан 50 000 сомдон алганбыз. Экөөбүз төлөгөнбүз, үчүнчүсү төлөбөй койгон. Үчөөбүздү тең кара тизмеге киргизип коюптур. Эми барсак, үчүнчү адамдын акчасын төлөгүлө деп чыгарбай жатат. Эмне кылсак болот? Төлөш керек болот. Себеби келишим ошондой түзүлгөн. Бул баягы 3-4 адам болгондо бул солидарно деп коет. Бул ортоктош түрдө төлөйсүздөр. Келишимде кепилдик бергенсиздер. Эгерде төлөбөй койсо мен төлөйм деген атайын пункттарга кол койгонсуздар. Ошондуктан баягы группа болуп жатканда банк кызматкерлери дагы айтып эскертет, жакындарыңар менен, бири-бириңерге ишенгениңер менен топтолгула деп. Эми ошондой болгон болсо, бул өзүңүздөр ыктыярдуу кол койгондугуңарга байланыштуу, бул келишим жокко чыкпайт, ошондуктан төлөөгө милдеттүү болосуздар. Менин суроом дейт, 2018-жылы август айында аялы менен жолдошу соттон ажырашкан, бирок азыр чечимде карасак, бала ким менен калаары жазылбаптыр. Чечимге 1 жыл болду. Эмне кылсак болот? Бала ким менен калуу маселеси бул башка маселе. Ал чечимге көрсөтүлбөйт.
нике ажыратуу, ал никени гана ажыратуу жөнүндө гана маселе. Ал өзүнчө ошол чечимге ошону гана жазат. Ал эми бала жубайлар чогуу жашабай калган учурда өз ара чечишет. Сүйлөшүү жолу менен, эгерде сүйлөшүүгө келе албаса, өздөрү чече албаса, анда сот аркылуу чечилет деп көрсөтүлгөн. Демек, сот жубайлардын мындай материалдык абалын карап, алардын адамдык демек сапатын карап туруп, ата эненин бирөөсүнө калтырат. Саламатсыздарбы? Мен өзүмдүн атымда Бишкек шаарында үйүм бар болчу. Былтыр кызыма өткөрүп бергем дейт. Берсем, эми аны саткан атыптыр. Кайра кантип өзүмө өткөрүп алсам болот? Кеңеш берип коесуздарбы дейт. Тартуулоо келишимин жокко чыгаруу жөнүндө сотко арыз бересиз. Соттун чечими менен гана жокко чыгат. Башка мындай жолу жок. Биздин убактыбыз соңуна чыгып бара жаткандыгына байланыштуу акыркы суроону окуй кетейин. Мен участокты 2014-жылы сатып алгам. Бул жер өзү өкмөт тарабынан 2003-жылы берилген экен. Биз сатып алгандан кийин мыйзамсыз берилген участоктор деп 2003-жылы чыгарылган чечимди райондук сот жокко чыгарды. Эми биз эмне кылышыбыз керек дейт. Эми соттун чечимине баш ийесиз. Демек сот мыйзамсыз деп тапкан болсо, ал жерлерди айыл өкмөт же болбосо ошол райондун прокуратурасы сотко арыз менен кайрылган. Демек, трансформация болбогон жерлерди саткан болушу мүмкүн. Мындай учурда мындай жер тилкелери жокко чыгат. Эгер сиз сатып алган болсоңуз, ошол сатып алган адамга акча каражатыңызды кайтарып алуу жөнүндө да окуюңуз. Чыңгыз мырза, студиябызга келип, жарандардын укуктук багыттагы суроолоруна жооп берип, юридикалык кызмат көрсөткөндүгүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, бизге суроолор аябай көп келип түштү. WhatsApp аркылуу жооп ала албай калган суроолорго Чыңгыз Мырзабеков эфирден сырткары дагы жооп берет. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин өлкөдө сиздин укугуңуз жана эркиндигиңиз кол тегиз экендигин унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.